Зыйнат дегенде сразу итик кирип калат го. Ооба, мен ушул зыйнаттаймын, жашоом ошондой эле. Канча жол болбосо да актерлук чыгарчылык сени тандаптыр да. Сиздерди эл жек көрүп атса, демек сиз жакшы четкире ойноп турсуңар. Таланттуу актрисаларыбыз эмнеге биздин эмгегибизди баалашпайт да? Профессионалдуулугубуз жок. Биз жөн эле эшек такалап жүрөбүз. Ар дайым ошондой ситуацияларда айым күнөөлүү. Эркек эч качан күнөөлүү эмес. Жайнаны тура эмес кылды дешет. Ооба, ал өзү күнөөлүү да. Эркектерге идеальный айымдар керек да. Сенин уруксатыңды ким сурайт? Сен кимсиң? Эмне себептен мен зордук зомбулукту аябай жакшы түшүнөм, анткени ошол нерсенин баарын мамам көргөн да. Кыз катары төрөлсөң кандайдыр бир күнөө менен төрөлөт экенсиң да. Арина, сен момдайсың деп жазса, мага кат тиет. А Зыйнат момдай экен дегенде мага кат дебейт. Анткени ал каарман. Мен аны кое бере алам да. Дертимди айтуудан катылгансылар бар экен, айтчы. Салам достор, мен Айжан Аденова. Сиз Айтчы подкастты көрүп атасыздар. Бүгүн биздин конокто ажарлуу, таланттуу, аябай сулуу айым, актриса Арина Исакова. Арина. Хайда. Арина, кандайсың? Жакшы, Кудайга шүгүр. Өзүңүз, мен аябай ыраазымын. Силер мени өзүңүздүн Айтчы подкастыңызда чакырганыңызга. Анткени айымдар менен айымдардын подкасты мен үчүн кызыктуураак деп ойлойм. Анткени айымдар мырзаларга көбүрөөк ачылып бере албайт деген ойдомун да. Бири-бирибизге мындай жакыныраакпыз да. Ооба. Ич дүйнөбүздү билебиз. Сезимдерди мындай жакшыраак тааныйбыз да, өзүнүн сезимдерин. Негизи Арина Исакованы силер баарыңар Чочун киши деген сериалынан тааныйсыздар. Мындай Зыйнат дегенде сразу итик кирип калат го. Ошол накка ошо дал эле ошол Арина ойнойт. Негизи сени көбүнчө мындай ат боюнча мындай тааныбайт экен да. Атыман тааныбайт. Зыйнат деп элечи. Андай сага кичине мындай обидно болобу? Жок, эми бул мен жараткан каарман да, ошон үчүн мен буга мындай профессионалдуу көз караш менен эле карайм. Ошон үчүн Зыйнат деген бул мен ал персонажга, ал каарманга өзүмдүн жүрөгүмөн кичинекей бөлүгүн кошкон болом. Калганы болсо бүт китептеги чыгарма боюнча эле Зыйнат. И режиссердун немеси установкасы. Эми чыгарчылык, актерлук чыгарчылык жөнүндө биз дагы сүйлөшүп кетебиз. Азырынча баары эле мындай Арина Исакова деген ким деген суроо, жаңылбасам мындай өздөрү сүйлөшөт да, анан каяктан келди, эмнеге актерлук чыгарчылыкты тандады. Негизи биз экөөбүз азыр буйруса апрелде Сүйүнчү деген тасма чыгат, достор. Биз Арина экөөбүз бир тасмада экинчи жолу ойноп атабыз. Биринчи жолу сериалда Чочун кишиде. Анан эми Чочун кишиде биз мындай кездешкен жокпуз. Мен Жайнанын жеңиси болгондо мындай тоже Зыйнатты мындай тааныганда же көргөндө сразу мынтип карайм да, типа деп элечи. Жек көрүп Шуркуя деп элечи. Бирок Арина менен таанышканда негизи биринчи күнбү биринчи күндөн бери 16 күн жашадык чогуу. Мындай өтө жакын адам болуп калдың да сенчи мага, мен үчүн. Анан ошондой сен мага кантип ачылгандан, ошондой мен сени Айтчы подкастыбызда биздин көрөрмандарыбызга ачылып деген мүмкүнчүлүк бар болсо, ошого аябай сага ыраазымын. Ошондуктан кел, баштайлы. Арина Исакова деген ким? Арина Исакова деген бул карапайым кыргыз элинин эле кызы. Жөнөкөй мындай орто деп ойлочумун өзүм. Көрсө ортодон ылдыйраак эле үй бүлөдө чоңоюп турмун. Мен чыгармачыл үй бүлөнүн кызымын. Бизди мамам жалгыз баккан, ошон үчүн мен 3 тууган, 2 агам жана эң кичүүсү менмин. Көбү мени аябай эрке деп ойлойт, бирок андай эмес. Же улусу деп ойлошу мүмкүн үй бүлөнүн, бирок мен үйдүн кичүүсүмүн. Бирок жашоонун кыйынчылыктарына байланыштуу мен аябагандай өжөрлүү, тырышчаак, тайманбас, көкпет болбосоң бул жашоо тебеленип каласың го дейм. Анан айткандан кайтпаган, өз максатына жеткен, кыйынчылыктарды мындай жеңил көтөрө билген айыммын деп ойлойм. Өзүмдү ошого киргизем, анткени
жаныңда колдоо кеткен сайын, мисалы мамам менен ошо дагы бир жөлөгүм кичүү байкемден айырып калгандан кийин күчтүү болууга аргасыз болот экенсиң да. Ошондой эле жөнөкөй эле кызмын. Анан ар бир каарман көбүнчө мындай суроолор келет, окшоштуктар барбы депчи. Анан эгерде ушунча мен жараткан каармандар менен окшоштуктар болсо, анда мен Арина болбойт болчумун да. Негизи биз экөөбүз сүйлөшкөнбүз, эгерде сен биография боюнча тасма же сериал тартса, мындай Netflixте эле тарта алат окшойт. Сен айтып кеттиң ошо бир тууганың менен, апаң менен аябай эрте ошондой тагдыр болуп калыптыр. Бирок сен ушунчалык мындай позитивдүү, сен айткандай ошо кыйынчылыктарды мындай аябай жеңил көтөрөт экенсиң да. Негизи мындай сени караганда чын эле мындай кандайдыр бир эрке кыз, анан мындай жок кыз мындай толкуй билүүдө чоңойгон деп ошондой. Бирок сен мага көп нерсени айтып бердиң. Эгер сен макул болсоң, сен деле мындай акың бар айтканга. Бирок ошо кичине спойлер айтып кетейин. Ушунчалык терең, ушунчалык мындай акмана, акпейил деген адамдарды көрбөптүрмүн да. Сен канчалык ошол бир 2 жуманын ичинде, билбейм, менин жакын курбуларым бар. Алар мага аябай кандай мындай аябай поддержка беришет да. Бирок сен могу 2 жуманын ичинде, билбейм, аябай жакын адам болуп калдың да. Мындай кандай айтсам, орусча айтканда не всех же пускаешь к сердцу. Сени көргөндө эле, сен менен сүйлөшкөндө эле, билбейм, мындай жан дүйнөм мындай куюлуп, мындай ачылып, же бир мындай эмне кылып атат мен же бир нерсең барбы? Койдуңбу деп. Койдуңбу Зыйнаттын бир ошо окшоштук эмеспи деп баштабаймбы? Мен ошондой эле кошумчалап кетким келип атат. Биз баарыбыз кыздар болуп чогуу жашап калдык. Анан негизи эле мен ошо бала кезде кыздарга аябай көңүлүм калып калган да. Анан мен ошо байкелер менен чоңойгондуктан, өзүм эркек балдар менен ойноп жүргөндүктөн мындай эркек мүнөз болуп чоңоюп калат экенсиң да. Анан мындай кыздарга көңүлүм калган болчу аябай кандай. Анткени мен бир нерсе күйөө болсам өзүңүз көргөндөй өлө эле берилип кетем го. Анан ошентип берилгендигим менен кээ бирөө колдонуп кетет экен да, өзүнүн кызыкчылыктары үчүнчү. Анан ошондон бери мен мисалы жакын курбуларыман менден бир эле жаш кичүү, бирок мага мындай курбу деп айта албайм, мындай жакын адамым деп эле айта алам. Ал чет жакта жүрсө деле, бир жылда бир жолу көрүшсөк деле мага ошол жетиштүү. Мадина деген жакшы жакын адамым бар. Ал менен ал менен биз ошо подселение менен жашап жүргөндө, шаарда кыйналып жүргөн кезде, жалгызсырап жүргөн кезинде таанышкам. Аябай кандай ыраазымын. Азыр деле мага аябай кандай колдоо көрсөтөт. Кээ бир ичимде өйүп турган ойлорумду ошого айтып бере алам. Колдойт кадимкидей. Туура кылсам да, туура кылбасам да колдойт, ыраазымын. Анан ошондон кийин эле ушунча жыл ал менен 10 жылдан бери тааныш экенмин мен. 10 жылдан кийин сиздерге жолугуп калдым да. Эмнегедир мен үй бүлө тууралуу сүйлөгөндө момча эмоция болбойт, сиздер тууралуу. Жон. Азыр чай кайнасынчы. Чай içelim. Говорят, деньги должны работать. Ну, я и попробовала сделать так, чтобы они работали без меня. Но, как видите, я все еще здесь. Инвестируйте в добычу минералов на Луне. Вау, это же бомба! В будущем все захотят эти минералы. Покупаю акции. Ну кто же знал, что Луна не частная собственность? То есть это реальная тема? Я все свои сбережения ставлю на Mooncoin, правильно? И у меня скоро будет свой собственный частный джет? Классно. Но джет я свой так и не увидела, благо хоть деньги на такси остались. Это гениальный бизнес-план. Я в деле. Хотела бы уточнить, я сейчас инвестирую, и потом моя прибыль возрастет в 10 раз уже через месяц? Как круто. Как круто объяснили свой бизнес-план, так круто и закрылись. Деньги до сих пор возвращают. Хватит экспериментов. Открываю депозит в ОБанк. 16,5% годовых в сомах и никаких стрессов. Просто буду получать ежемесячную выплату процентов.
О, банк, депозит, который работает. Мен да көп нерсени мисалы менин жолдошум менин досум да анан көп мындай ичимдеги ойлорумду дагы мындай ачык эле сүйлөшүп ачык айта беребиз да анан айтпайм ушунча окшош экенбиз депчи. Өзү да кандай экен, кыздар менен кандай жатасың деп аябагындай колдоосун көрсөтөт да анан өзүңө жагып атабы көнүшүп калдыңар деп мен болсо ишенесиңби аябагандай мага окшош экен депчи. Ай уктаса да мендей уктайт экен түшкө чейин. Кечиксе да мендей кечигет экен. Анан таңга чейин Буту да узун. ооба таңга чейин Кроватька уктабайт, батпайбы. боюбуз да тең депчи. Мындай сонун бир жылуу сезимдер болот экен. Мен жалгыз эмес турбаймынбы? Менин ички сезимдеримди, жан дүйнөмдү түшүнгөндө адамдар кийин пайда болсо деле пайда болгонго мындай бир ишенич пайда болот экен да, мүмкүнчүлүкчү. Анан аябагындай ыраазымын. Негизи сиз болбосоңуз мен подкастка келбейт болчумун. Көптөгөн интервьюларга чакырышат. Мен баш тартам, анткени окшош суроолор, анан мындай актерлук чеберчиликке мындай басым жасашат да. жок, мындай көбүнчө ушак менен байланыштуу. Мисалы эл кандай суроолорго кызыктар болуп атат деп үстүртөдөн эле суроо бере беришет. Жана мындай өзүнүн мындай сценарий сыяктуу жазып алышат суроолорунчу. Ошону эле мындай базовый суроолор деп коем, ошону эле бере беришет да. Мындай адам өзү кандай болду экен, жан дүйнөсү, анан каарман менен окшоштуктар барбы деген суроолор мен үчүн эле мындай кандай десем көп жакпайт да мага. Ошо анан сиздер менен таанышкан. Биздин подкастыбыз кичине эмес десем эле жаңылбайм. Биздин подкастыбыз вообще башкача. Спонтанный суроолор. Айтчы деген бул биздин конокторубуз кандай мындай ич дүйнөнүн мындай сырлары бар болсо ошону айтчы деген. Негизи биз тиги обонубуз, айтчы подкастынын обону бул эме да. Тартымбы айтуудан катылган сырларды айтчы деген сыяктуу да. Ошон үчүн мен сага аябай ыраазымын. Мындай бир чоң эксклюзивдүү ошо интервью биз менен болуп атат окшойт деп. Сен айтып кеттиң, кыздардан дос болгондуктан кичине көңүлүң калып калды деп. Бул негизи мага аябай мындай жакын нерсе да. Анткени мен деле сендей балдардын арасында өсүп, эр мүнөз болуп, мындай кыздар менен мындай дос болсом мындай аябай күйөт экенмин да. Анан сен айткандай эле жаман нерселер болот экен, мындай кандай айтсам, мындай недобросовестный подружки десе болот да. Анан сен айткандай мына менин жолдошум бул эң жакын адам. Курбуң, байкең, эжең, атаң, апаң эң жакын досуң ошо сен эмең да, жолдошуң болот да. Негизи сени мындай интернеттен, соц тармактардан көргөндө баары мындай бойдок деп айтышат да. Бойдок, бой көтөргөн кыз деп ойлошот. Анан ошо мен жигитимди же күйөөмдү тартып алган ошондой. Ошол менимче бул мындай реально мындай харизма, анан могу сулуулугуң бул кандай айтсам, бир чети сонунда, бир чети мындай как будто бы көйгөй. Өзүнүн плюстары бар, минустары бар дегендей. Ошондой да. Сен как ты вот к этому относишься? Мен мисалы ар бир айым эгер ден соолуктуу болсо, ал сулуу айым деп саналат деп ойлойм да. Бул сырт келбет эмес, анткени сырт келбети укмуш сулуу болушу мүмкүн, бирок жан дүйнөсү жабыркап, өзүн бактысыз сезип, ден соолугу, жан дүйнөсү ооруп турса, мен үчүн ал өз-өзүнө сулуу көрүнбөйт да. Өзүнүн кемчиликтерин издей берет, өзүндөн бир нерсесин оңдогусу келе берет. Мисалы, чачтан баштап тырмакка чейин, стилге чейин, же мен дагы бир нерсемди өзгөртүп алайынбы деп мындай жан дүйнөсүн, сырт келбетин оңдогондо мындай айыгат деп ойлойт да. Мен үчүн өзүм деле көп жакындарым, досторум, курбуларым деле билет. Мен маанайым жок болгондо мен аябагандай боеном. Укмуш. Менден келип сен эмне ооруп калдыңбы деп сурабаш үчүн, сен эмне бир жериң бир нерсе болуп атабы, маанайың жокпу деп сурабаш үчүн, сен боенуп жүрсөң, сага эч ким эч кандай суроо бербейт. Бул сулуу, ии деп элечи, жагымдуу көрүнөт экен деп эле.
Мен маанайым аягында жакшы болгондо мен такыр боенгум келбейт да. Анткени өзүм анысы деле күлүп жүрөм, сүйлөшүп жүрөм, анан эч кимде суроо жаралбайт. Анан ошон үчүн мен боенгонум, боенбогонуман байкалбайт да көбүнөчү. Жолдошум деле ошентет. Сен боенсоң деле, боенбосоң деле билбейм, бирдей эле көрүнөсүң. Боендуңбу, боенгон жоксуң, мындай көп байкабайт да. Ошондон ойлойм да, анан менин ички сапаттарым бул мамаман тартып калган сапаттарым деп ойлойм. Бул лидердик сапаттар. Мен мурунан өзүмөн байкачу эмесмин, бирок кийинчерээк байкап калдым да. Менде бар турбайбы депчи. Бирок эгерде бир жерде эки лидер болсо, мен сөзсүз мүмкүнчүлүк бергенге аракет кылам. Анткени балким ошол адам ошол убакта биринчи ирет лидер болуп көрүп атабы, ошону татып көрүүгө мен мүмкүнчүлүк бергим келет. Согушпайсыз? Жок, мен жөн гана мүмкүнчүлүк берип, жол берип коем. Болду. Ар бир адам өзүнүн кадамдарына, өзүнүн ишине өзү жооп берет да. Ошон үчүн мен мындай убагында өзүмдү ылдый тартып, Арина өзүңө кел, сен деген күнүгө адам болууга аракет кылышың керек деген ушундай мындай сөздөр менен кармап турам да. Лидер дегенди көбү мисалы, мен айттым, моундай болот деген лидердик сапаттар эмес. Убагында сен жол берип койсоң, ошол көбүрөөк лидердик сапатка келет го. Убагында туура сөздөрдү тапсаң, айтсаң. Ошондой деп ойлойм да. Анан сулук билбейм, көбү айтат, сен көзүңө нур чачырап турат экен, сен бир башкача бактылуу окшойсуң, сен кандай эмне деп элечи. Мен ойлойм, бул эң башкысы үй бүлөдөн келет го депчи. Үй бүлөңө кандай жакшы, уютный мүмкүнчүлүк жаратсаң, ошончолук аял кишинин бактысынан жолдошу дагы, балдары да бактылуу сезет өзүн депчи. Такай күлүп турганыман көп ойлойт да, бул аябай кайгырып аткан окшойт, күлкүсү менен кайгысын басат депчи. Бирок чындыгында эле бактылуу болсоң, муну жашыруу кереги жок экен деп чечтим да, ошону билдим да. Ошондо сен счастье любит тишину деген. Жок, мен мисалы азыркы учурда көп айымдар, билбейм эмнеге кыргыздарда айтылат, жашы өтүп кетти, күйөөгө тейлик депчи. Жашы өтүп кетти, өлүп калды. Болду. Өтүп кетти деген мен үчүн өлүп калды деген сөз да, болду. Жашы өтүп кетти деген жок, бул Кудайым өзү бир тагдырын менен буйрук берет да. Ошону менен өзүнүн тагдырына жолугат, сүйүктүүсүнө жолугат. Анан азыркы айымдар көбүнчө жанагындай терс жаңылыктарды угуп алып, күйөөгө тийгенден коркот да. Мамиле кургандан коркушат. Ошон үчүн мен жок дегенде кичинекей салымым болсо дагы калп катары эмес, жөн эле сырткы көрүнүш катары эмес, мен өзүмдү кандай сезсем, кандай өзүмдү мындай комфортно сезсем, мындай бактылуу сезсем, ошону элге көрсөткүм келет да. Жок, ушундай да үй бүлө курса болот, баары биздин колубузда депчи. Анан мен айткандай болот деп көп анан кете албай, үй бүлөсүнөн ур токмок жеп, ал тууралуу да азыр кошуп кетем. Анан көбү мага каттар келип калат, силердин да сүйүүңөр бар турбайбы, сүйсө болот турбайбы, мен анда күйөөгө тийгим келип баштады, бала алгым келип баштады дегенде, мен депчи, кичине болсо да салымым мындай тийип аткан турбайбы кыздарга. Анткени бир гана жаман жаңылыктарды укпасам, ошондой жакшы үй бүлөлөрдү көргөндө өзүнө бир стимул, мотивация алат деген ойдомун. Ошон үчүн мен жашыргым келбейт. Биз медиа үй бүлө болгондуктан, мен жолдошум да актер, ошол себептен мен мындай анысы деле мектепке барасың, бала бакчага барасың, булардын балдары экен, мунун ата энеси мындай экен деп баары таанышат да. Ошон үчүн бетине гүл жаап, анан жүрөк жаап, мындай жашыра албайм, анткени мен балдарым да кинолорго тартылып жүрүшөт. Ошол себептен башкаларга үлгү болсун деп эле бактылуу өмүр сүрүп келгим келет да азыркы күнгө чейин. Сен айтып кеттиң, сенин да жолдошуң актер. Мындай негизи менин оюмча бир үй бүлөдө эки лидер, эки актер же эки мындай аябай жакын сферада иштеген адамдар мындай кээде кырч болуп калышат да. Силерде кандай? Бизде эми айтып атпайбы, менде лидерский сапаттар бар экен. Жолдошум акылдуулук кылып, көбүнчө мени лидердикке коет да. Анткени мен ойлойм, ал өзүнүн сүйүүсүн ушинтип билдирет го депчи. Мен мисалы өзүмдүн нараазычылыгымды айтсам же таарынсам, ал унчукпай угуп берет да.
анан баса калбайт жообу менен, жок деп акыркы сүйлөп калбайт. Ооба деп эле мынтип угуп берет, болду. Анан мен өзүмө келгенден кийин мен эмне деп ийдим, кандай деп ийдим. Анан кайра жазылып эле, ак көңүлүм да жазылып эле, кайра жүр чай ичесиңби, жүр бир нерсе жеп келели деп эле жазылып кетем. Жана ошондой эле ал өзүнүн нааразычылыгын айтканда менен бир жаңы эме таап алдым өзүмө. Эмне ушуп атасың мен деп. Кичине үнүн көтөрсө эле эмне ушуп атасың мен? Ой, ушкан жокмун дейт. Анан жок, сен ушуп атасың, сен катуу сүйлөп атасың. Жок, антип айткан жокмун. Эми мен мынтип айтып атпаймынбы деп ошо менен жазылып кетет да. Мен ошондой да бир жолун таап алыптырмын. Анткени дайыма аял киши жардам сурай бербейт экен да. Ошол себептен азыр мага могу нерсе жакпай атат, мен момундай нерсени талап кылат элем деген ойду айткандан коркпош керек экен да. Мисалы, ал мага катуу сүйлөсө, биз мына Кудай карап турат, аябай монтип кырылып, монтип урушуп, бир нерселер жарып, такыр үн көтөрүп урушуп көргөн эмеспиз да. Биз мындай же бирөөбүз катуураак сүйлөйт, бирөөсү унчукпай турат, же бирөөбүз катуураак сүйлөйт, бирөөсү унчукпайт, мындай экөөбүз монтип кырылып көргөн эмеспиз. Анан ошондойдон ой бөлүнүп кетип атат да. Кичине темир жетишпейт да, билесиз го, мага. Железо дефицитный анемия. Железо дефицитный анемия. Ошо. Анан ал катуураак сүйлөгөндө мен деле мисалы коргонуучу катары ага деле үн көтөрүп сүйлөсөм болчудай да. Бирок мен ага каршымын. Мисалы, мен андан ал мага кандай сүйлөгөндөн мындай талапты мен деле айтып коеюн, мен деле эме орус мектепти бүткөм. Ошон үчүн мен азыр орусчадан кыргызчага которуп, сиз менен кыргызча сүйлөшүп атам да. Сенин кыргызчаң идеальный, поверь мне. Рахмат. Анан мен китептерди окуп кыргызчаны өзүмө келтирип алгам да, бирок мен таза кыргызча 100% сүйлөй алам. Койчу. Азыр на комплименты не нарывайсың. Ошо. Анан мен жолдошуман мага кандай сүйлөш керек экенди сураганды, мындай сурагандан тартынбай калдым да. Сен ачык айтасың. Ачык айтам. Мага могу жагат, бул жакпайт деп айтам. Каалайм, тигини. Урматтуу айымдар. Эгерде сиз үй бүлөдө жолдошуңуз менен мындай точки соприкосновения болбосо, ачык эле айтышыңыз керек. Негизи сен канча уже 8 жыл болду? 9 жыл. 9 жыл болду. 9 жылдан бери. 9 жылдан бери ошентип кичинеден кадам менен бирибизди түшүнүп, айтып, мындай сиздерге айтсам дагы мындай туура эле болот го дейм. 1-2 жыл күйөөгө тийип анан акыл үйрөтсөм болбой калмакко деп ойлойм да. Анан эркектер намек түшүнбөйт. Ооба. Бетке эле айткыла. Чын. Это отдельным рилсом пойдет. Ооба. Эркектер намек түшүнбөйт. Эркектер намек түшүнбөйт. Сонун гүл экен деп өтүп кетсең, сонун гүл бойдон калып калат. Ошон үчүн мен мындай гүл алгым келет. Мага алып келип бер деп айтыш керек болду. Анан эркек киши ошо көнгөндөн кийин айттырбай эле алып келип баштайт да. Буга жагат турбайбы? Бул ошо привычка сыяктуу болуш керек, Ооба, адат катары айланып кетиш керек да. Ошо сен айтып жүргөндөн кийин анын уже адаты болуп калат, Мисалы, колдоо сөздөрдү кааласаң, сен ошо колдоо сөздөрдү жолдошуңа айтышың керек да. Анын кулагына сиңгенде, ал мага ошондой дем күч берет. Демек, мен ага ошондой дем күч берсем, ага да жагымдуу болот го деп эки эсе бактылуу болобуз. Ушундай лайфхактарды үйрөнүп алгам да. Негизи ошо менен эле подкастты бүтсөк болот. Аябай сонун болду дейм. Сенин Айрина караганда эч ким айтпайт. Сен 2 уулдун апасысың. Карагылачы, просто кандай татынакай фигура десең. Ужас. Жок, сен чын эле мен көргөм да, мен эле көргөм да. Жак көргөн. Аябай мындай чын эле ич дүйнөң да сулуу. Снаружи да сулуусуң, аябай. Рахмат. Кандай секреттер бар? Мен организмди угам. Качан суу ичкиси келсе суу ичем, качан фастфуд жегиси келгенде фастфуд жейм, качан бадыраң менен айран ичкиси келсе бадыраң менен айран ичем да. Өзүм организм талап кылат. Арина, сен кичине көп артасың, кичине мындай пайдалуураак тамактарды же дегенде нык тамак жей албай калам да. Мен уже билем. Ошондон кийин мен ошо анан мен өзүм 13 жыл бийге катышкам. Бирок бийчилер өмүр бою кандай десем, диета кармашат.
укмуш диета кармап, фигурасын кармап, такыр толбойт деп ойлобогула. Толот, укмуштай эле, мен деле толгом жакшы эле. Болгону өзүңдү сүйүшүң керек. Сен бирөө үчүн сулуу болбой, сен өзүң үчүн сулуу болуш керек да. Эгерде сен толук болсоң, сага ошол нерсе жакса, анда бул жакшы эле нерсе, сенин ички дүйнөң ден соолуктуу эле да. Качан сен идеалга умтула берсең, анда сенде биякта же биякта бир нерсе өйүп турган мезгилде, же сени туура бирөө сүйбөй атат, же сен толук кандуу көңүл бирөөдөн ала албай атасың, ошон үчүн сен өзүңө жакпай бир нерсеңди өзгөрткүң келе берет да. Мен мисалы аял кишинин бир ай ичинде укмуштай периоддары болот. Кээде өзүн жек көрөт, кээде өзүн сүйөт, кээде эчтеке кылгысы келбейт, кээде укмуш тоодон коргусу келет. Ошон үчүн мен такай машыгып турганга аракет кылам. Үйдөн болобу, мүмкүнчүлүк жок болсо мен үйдөн бөтөлкөлөрдү алып деле машыга берем. Өзүм чүпүрөктөрдүн ичине кум толтуруп алып, жана грузики кылып алып машыга берем. Анан азыр деген телефондордун мезгили, каалаган көнүгүүлөрдү алып машыга берсең болот. Жатып алып машык, телефон көрүп алып машыксаң болот. Как худеть, когда ты спишь деген сыяктуу нерселер болуп, ошондой сыяктуу. Ошондой да бар. Ошондой да бар экен да, мен Мага ошол. Ошо. Как раз мага ошол керек экен. Просто убагында укташ керек экен да, биз сиз Экөөбүз да это не про нас. Анан негизи мен көпчүлүктү жакшы көрөм, бирок машыгып атканда көпчүлүктөн качат экенмин. Мисалы тренажерный залга барып машыксам, жолдошум менен машыгат элем же жакын бирөө менен машыксам, мага мындай ыңгайлуураак болмок экен да. Анан баары карап турса, мурун мындай жөн эле көз караштарды кармай бересиң да өзүңөнчү. Анан эмне болду, эмне бир нерсем бир жак болуп атабы, эмне болуп атат депчи. Азыр болсо элге бир аз көрүнгөндөн кийин жылуу чурай бересиң да. Мени мындай Арина деп көбү тааныбайт да. Муну каяктан көрдүм элем, айылым жактан көрдүм эле, туугандардын биресиси же телевизордон көрдүм эле, мындай өздөрү таанып атат, бирок айта албайт да каяктан тааныганынчы. Анан ошондой бир көз карашты кармаганда дагы мындай ыңгайсыз болуп, өзүң менен өзүң боло албайсың. Ошон үчүн үйдөн машыга берем. Балким өзүмдү колго алып тренажерныйга барып калам, бирок азыр Кудайга шүгүр эле. Жана чай, кофе ичпейм. Аябай сагынганда ичпесем, суу эле ичем тамакка чейин, тамак убагында, тамактан кийин. Мен балдарым да мени көрүп ошого көнүп калышты. Тамак, бирок мен неме деп айтмакмын, силер убагында режим кармап уктасаңар, толбойсуңар депчи. Бирок биздин график менен, биздин жумуш менен убагында уктоо деген нерсе жок. Аябай роскош да. Мындай убагында уктоо деген менде эме. 2010 жылдан бери бессонница бар да. Азыр 15 жылдан бери мен ошо жатканда эле уктап кетпейм. Мен жолдошум ушундай, башы жастыкка тийсе эле уктап калат. Кантип уктайт билбейм, ушундай бир сыйкыры барбы да. Мен болсо бир төрөлгөндөн баштап эсимде эмне бар, ошонун баарын ойлонуп, анан азыркы күнгө чейин кечээ эмне кылдым, бүгүн эмне кылдым, эртең эмне кылам деп туруп анан уктайм да. Ошондой нерсе бар экен менде. Канча ойлор, Ойлор бир айымдын башында канча ойлор. Урматтуу мырзалар, ошон үчүн, пожалуйста, биз силерден сурасак, эмне тамак жасайын? Сен өзүң кандай ойлойсуң? Ойлогон жокмун. Ооба, Сразу айтып койгулачы, пожалуйста. Проблема. Эй, досум, карачы. Арина, сен айтып кеттиң, сен өзүң чыгармачылык үй бүлөдө өскөнсүң. Ошо апаң музыкадан сабак берчү, Анан мен өзүм билем, сен мындай жолуң почти что ошо музыкалык чеберчиликке жакыныраак болчу. Эмеге, актерлук чеберчиликке караганда. Эмне болуп кетти, айтып берчи. Мен мамам өтүп кеткенден кийин, мен таятам 3 тууган. Таятам өзү композитор, руководитель хорового коллектива. Өзү филармонияда жетектеген экен уккам, бирок мен төрөлгөндөн кийин анан таятам бар болчу экенин уккам да. Анан ал өзү, мен жаңылышпасам 3 тууган. Анан үчөөнөн ошо таятам тандап турду музыканы. Анан мамам 3 тууган. Үчөөнөн мамам тандады музыканы. Мамам өзү Абдыраеваны бүткөн. Андан кийин Бишналиеваны бүттү. Анан кийинчерээк өзүнүн Ак Телек деген хорун ачкан. Мен ага чейин Акшабалада ардадым.
Анан кийин мамамдын хоруна өткөм. Акчалардын жетекчиси ошо Аяш мамам болуп калат. Чогуу окушкан, чогуу жүрүп азыр балдары дагы, мен байкелерим дагы ушу балдар менен аябагандай кандоос деп коет го. Ошондой дагы деле катышып дагы деле жүрүшөт. Анан ошо мамам өтүп кеткенден кийин мамамдын урматына мен да ошол музыкалык кандай десем, музыкалык линия деп коеюнчу. Ошол жөн эле өтүп кетпесин деп мамамды урматтап мен ошо колледжге тапшырган болом токмоктон. Анан аякты бүткөндөн кийин мен бюджетке тапшыргам. Анда биз ошо эки байкем анан мен болуп жалгыз калып калдык да. Анан мисалы чоң контракттарга бир жакка барып тапшырганга мен негизи эле келечекте ким болом деген нерсе менде жок болуп кеткен да такыр. Мен ойлочумун мен бийчи боломго же ырчы боломго деп өзүм 1 жаш 8 айдан бери сахнадамын. Ошон үчүн мен ошо чыгармачыл жак менен эле барам, мен өзүмдү сахнадан көрөм деп айтчумун да. Анан аякты бүткөндөн кийин мен президентский стипендия алгам. Мен үчүн аябагандай бир башкача сезим болгон, анткени такыр отуруп калган мезгил болчу. Байкелерим деле жапжаш, мен деле жапжаш. Өзүбүздүн тагдырыбыз өзүбүздүн колунда болуп эле. Анан ошо биринчи эме мен ойлогом да, ошо президентский стипендия ичинде бир көп болсо 5000 сом болот болуш керек, бирок 5000 сом мен үчүн утмуш чоң акча болчу да. Анан улуу байкем менен барып, резиденцияга барып, анан мен аяка кие турган кийимим жок, такыр. Кара юбка шым болобу же блузка, эчтекем жок. Мен болгон мындай полосатый туникам бар болчу, ал дагы мындай ачык көгүш, жабык көгүш ушундай болчу, анан жакасы эле ак болчу да. Мен мисалы жоктон барды чыгарганды жакшы көрчүмүн. Эмнем бар ошо менен мындай стильно кийинип, анан мен эч ким ойлочу эмес да, мында акчасы жок кийинген кийиме деп, мындай дайыма мындай тыкан, таза мамам үйрөткөндөй ошондой жүргөнгө аракет кылчумун. Анан сонун жакшытакай кийинип алгам. Анда мен блондинка болчумун. Блондинка? Мен аны эң биринчи тасмага чачымды боеп, роль үчүн ошондо чачымды боеп туруп, кайра жагуураак өңгө бойгондо мындай капучино өң болуп калган да, бирок ошондо деле почти блондинка кирет да. Чачым ошондой, тиги кыскараак, мен боюм узун, буттарым ичке узун, анан узунураак сумка тагынып барам. Сыр бербей барасың да, ошондо баары кычырап, жаң кийинип, чач баштарын жасатып, боенуп келишет. Анан негизи президентский стипендияны мындай мыкты, жакшы үй бүлөдөн чыккандар, жакшы окуйт дегендер алчу эле го. Мен ошо токмоктун атынан көп чыкчумун, ырдап бийлеп, ошон үчүн дагы мен көпчүлүктүн арасынан өтүп калдым да. Анан кийин ошака бардым, анан биринчи эле алып баруучу, ошо кезде бир алып баруучу бар эле. Это чё за дресс-код деп мынтип эле сынап айтты да. Мен ушуну мындай бир башкача ыссы бичимен эчтеке дей албайсың да. Анан кийин эме ушундай кийинип алдым деп койдум. Хорошо. Отурдум, баары эме, ар бирөөсү сүрөткө түшөт президент менен. Ал кезде Атамаев болчу президент. Анан мен ошондо ушунчалык көңүлүм калып калыптыр, түшпөй койгом сүрөткө. Анан мага конверт беришти, жана диплом беришти, стипендияны депчи. Анан кийин өзүм үчүн деле аябай кызык болгон, неге мен өтүп калдым депчи. Анан кийин байкем алып кетти машинасына, мен машинасына отурам. Эмне болду, эмне алдыңды, куттуктайм сени, баары жакшыбы? Ооба, жакшы деп, бирок өлө кыйналып аткан кез болчу. Анан чатам карабайсыңбы, канча беришиптир сага деп атып. Анан билбейм, аз эле болуш керек десем, бирок калың да, өлөчү. Бир башкача калың да. Анан ойлогом, мындай дагы бир кошумча балким кат же бир нерсе да болушу мүмкүн. Ачсам ичинде мен жылды унутуп койдум, кайсы жыл болчу? 2000, азыр айтам, 13-14 жыл же жок. 2000 14 жылго деп коеюн, 14 деп коеюн. Бул жолу мен эсимде жок. Унутуп салгам ал нерсени, мен ошон үчүн эстей албай атам. Анан ачсам ичинде 36.000 бар болчу экен. 5000 мынтип, анан 1000 сомдук турат. Карап туруп байкемди карап. А что я буду с ними делать? Биз орусча сүйлөшөбүз да, анан сен деп сүйлөшөбүз. Анан мен негизинде акчага жок экенмин.
мындай бакытты акчадан издебейм да. Бакытты жакындарыман ушундай мамиледен ушуну издейт экенмин, мындай мага материальный нерсе материальный бойдон эле калат экен. Бирок мен эч качан бакытты акча издебем. Что с ними буду делать деп туруп, ошол акчамды байкеме берип, анан кичүү байкемди кийинтип, анан жеңелериме дагы бир нерсе алып берип, анан балдарына бир нерсе алып берип, анан өзүмө кийим алгам да. Мен айланадагыларымды бактылуу кылып, анан өзүмдү акыркы ирет ойлойт экенмин да. Анткени сен тиги дүйнөдө болгон байлыгың менен кете албайсың. Болгону жакындарың менен көрүшө аласың деген мүмкүнчүлүк бар да. Ошол себептен мен көңүлгө аябай мындай кылдаттык мамиле кылам. Бирөөнүн көңүлүн калтырсам дагы убагында кечирим сурап, бир нерсе туура эмес кылып алдымбы, эмне кылсам болот деп сураганга аракет кылам да. Жаман болуп кетем. Ошо Ушинтип Атамбаев менен сүрөткө түшпөй калдым да кой. ошентип сүрөткө тартышты, бирок албай кеткем. Жок, сен айтып кетпейсиң негизи. Эме алып баруучу ким эле? Жок. Айтыр. Жок, мен айтып атпайм, көңүлдү бийик кармайм да. Ошо анан ошондой мезгил болгон. Анан өзүмдү кийинтип, өзүмө бир нерсе алып, мен жанымдагылар бактылуу болбостон, мен өзүм жалгыз бактылуу боло албайт экенмин да. Анткени алар кыйналып турса, мен тияктан деп шиковать эте албайм да, чын. Ошо анан ошентип атып Мектепти бүттүм. Жок, колледжди бүттүм. Колледжди бүтүп туруп, шаарга консерваторияга тапшырган келдим. Мен ырчы эле болот окшойм. Классический вокалга барайын дедим. Турга жетишпей калдым. Анан макул деп, эмне кылам? Мен эч качан мындай күнүм бүтүп калды, болду, жашым токтоду. Жашым өтүп кетти. Жашым өтүп кетти дебейм. Анан мен иштейм дедим. Мен анда бак-вокал менен иштеп жүрдүм, ырдап жүрдүм, чыгып жанымды багып жүрдүм, ага чейин деле бийлеп багып жүргөм Тойбойго чыгып. Анан же мен бюджетке киришим керек, анткени мен пособие алчумун. Ошо пособие менен эле жашачумун. Башка менде кошумча 2,5 ушундай болчу. 2,5 миң сом. 2,5 миң сом. Көтөрүлгөнү менен 2,5 миң, кийин 3,5 көтөрүлдү болуш керек. Ошондо Бишкекке тапшырганда, Бишкекте жашадың белең же Токмокто жашадың белең? Бир мезгил болуп калган, мен Токмокто окуп атып, Бишкектен бери Токмокко барып келип окучумун. Анткени жашай турган жери жок болуп. Анан Токмоктон Бишкекке келип, негизи кимдикинде жашадым, баарына ыраазычылык билдирем. Баарына. Анткени кыйын учурда колдоо көрсөтүп, мындай кандай десем, мага чатыр беришти да. Ошол жакта түнү ошол жакта жаша депчи. Силерге ыраазычылык билдирем, бирок аябагында кыйын экен. Анткени өзүңдүн үйүң болбосо, тартынасың, кыйналасың, кеч келе албайсың үйгө, кээде кармалып каласың. Анан баары бойго жеткен кыз болгондон кийин мындай элдин көзүнө башкача көрүнө экенсиң да. Ошо анан шаарга келдим, байкем менин жанымда эле болчу деп. Ошо подселение менен Мадина менен таанышып калдым. Анан чогуу жашадык бир бөлмөдө, 3 бөлмөлүү үй болчу. Анан бир бөлмөдө биз 4-өөбүзбү ушундай жашачубуз да. Ошол жакта таанышып калдым. Биринчи эле күнү сиз менен сүйлөшкөндө ал мен таңга чейин сүйлөшүп, таңга чейин ыйлап, бирибизге ачылып, мындай көп дагы окшоштук жерлерди таап да. Ошо айтып атпайм, 10 жылдан кийин сиз менен ушундай болду депчи. Анан кийин чогуу ачка калдык, чогуу кыйналдык, ал каяка көчсө аркасынан мен көчүп барам, ушинтип атып анан пособием кээде түшпөй калат, ушундай да кыйынчылыктар болот да. Анан Саламат менен бир курс өйдө окуган Токмокто. Тот самый Толкунбек. Анан ал болсо фольклорду окуган. Эми кыргызкасы, орускасы дегендей эле да. Фольклор мен хоровойдо болчу. Анан ал менен бир жаш улуу, ал да өзүн таппай келип театрга кириптир да. Театрга кирип, анан мен да бир жыл калып калдым жетишпей турга. Анан келбейсиңби, бияка кыздар жетпей атат, актриса болбойсуңбу дедит да. Мен болсо мага справка эле керек, окуйт дегенчи бюджетке. Мен кызыккан деле жокмун актерскийге. Бала кезде мен ошо сүрөт тартчумун, өзүмдү мондай камералар тартып коюп эле астынан жана көк килемге мен көйнөк менен бардым элем го. Мен анда разрез менен өзүмдү голливудский локо менен точно ошондой кылып тарткам да. Менде визуализация деген бар да, жашоомдо. 100% иштейт. 101% деп коем. Анан эсимде фону менен биягында өзүнчө мындай сахна сыяктуу, мен ошо камеранын астында турам деп тарткам да. Анан
Ошол кезде эле кыялданчумун, кийин эми чоңоюп бара кызыкчылыктарым өзгөрүп кетет экен. Анан макул дедим, макул деп туруп барып тур эми жайында эле болот, мен болсо күзүндө келгем да, сентябрдан өтүп келгем. Бирок ошондо да хорошо, окусаң анда карандаш менен жазылып турасың деп справка бербей койгон. Жарым жыл справка жок, акчам жок, эптеп жашадым, жөө жүрдүм, ары бери басып, көчүп да жүрдүм, арасынан ачка да жүрдүм. Бул справка могу пособияга керек болчу. Керек болчу. Анан жарым жыл кантип ушу актерлук чеберчиликке байланып калганын билбейм. Башкалар бир этюдтан даярдап келсе же даярдабай келсе, мен 2-3 даярдап келчүмүн да, ушундай күйүпчү. Анан моундай таап келип, тигиндей таап келип, моуну көрсөтүп коеюнчу депчи. Анан ошентип атып, жыл аягы 30 декабрда мен өзүм жүрө берем, билесиз го? Өзүмө концерт коюп, Арина кандайсың, жакшысыңбы, жакшы, ошондой эле. Анан өзүнчө бийлеп жүргөм. Жыл сайын Кыргыз драма театрында дискотека уюштурулат, фойеде. Анан ошол жакта жалгыз бийлеп жүрөм да. Жөн эле өзүм үчүн. Анткени сен өзүң маанайын көтөрбөсөң, эч ким көтөрбөйт. Сен өзүңө комплимент жазбайсың, эч ким жазбайт. Ушундай сыяктуу эле да. Сен өзүңдү карабасаң, эч ким карабайт дегендей. Бийлеп жүрөм, анан туруп эле жаныма бирөө кошулуп калды, бийлеп элечи. Укмуш сонун бийлейт экен. Бирок ага чейин мен аны көргөн болом да, эмеден. Мен өзүм футболго кызыгам да. Футбол аябай жакшы көрөм. Анан досторум менен футбол көргөнү барчумун. Анан эркектердин ою эмне, эркектер менен жүрөт деген ойлор боло берет го. Мен болсо досторум деп эле барып футбол көргөнү барган болом. Анан бир бою узун, кара тору. Азыр учурда мен эме деп тамашалап атпайм. Сен Ааронго окшошсуң депчи, Муфасаны озвучка кылган эмеге. Анан кубанып калат аң сайын. Анан бою узун, Барселона формасы менен, момундай эмелери толуп. Мен азыр бул минимум да. Мен мурун бүт кулактарым өзүм тешкен менен. Анткени кулакты тешкенге да мүмкүнчүлүк жок болчу биздечи. Анан мамам болсо пистолет менен тештирип берем, акча болгондо дечи да, мен болсо деп анан мамам мен уже чоңоюп калдым. Чоңойгондо эмне бир балким бир 7 жаш, 8 жашта болушум керек да. Анан мен күйөөгө тийсем мага сүйкөнү каяка салышат деп эле ушинтип ойлонуп жүрчүмүн да. Анан буюрса тештирип берем деп мамам кетет, мен чыдабайм. Мен ошол күнү эле эртеси күнү мамам жумушта болгондо спиртти алып туруп, ийне менен кулагымды тешип, болгон ар кандай сөйкөлөрдү тагып, ошентип бышылып бара 5 тешик кылгам кулагымдычы. Ошо өзүм ошондон бери айтып атпайм, азыр бүт салонго дагы эч кандай бьюти процедура, эч кандай эмелерге барбайт экенмин да. Өзүм билсем, мен эмнеге бирөөгө барып эмне кылам деп ушинтип кыла берет экенмин да. Өзүмө ыраазы болуп элечи. Анан кийин ал дагы момундай очки, бандамка, колумда толтура бир нерселер, укмуш бир башкача көрүндү. Анан биринчи ирет эмнеге көзүмө илди, мен кичүү экем футбол ойночу да. Анан алда токмоктун атынан ойноп калчу, Барселонаны жакшы көрчү. Барселона деген экөөбүз 2008-жылдары тим эле укмуш көрүп калдык го. Анан биринчи эле Барселона, экинчи ирет бою узундугу, анан кара торлугу Улубай экеме окшоштурдум да. Мындай бир белгидей болуп кетти, бир башкача болуп кетти. Анан деп эле мындай бир көзгө алып койгом деп. Анан бир күнү эле театрда жүрсөм, мага аябай жаккан ыр бул Омо экенин Махаббатым деген ыры. Махаббатым сен. Ошол ыры. Анан фойеден өтүп барсам, бир жаңырып атат да залдачы. Анан барып кирип карап көрөйүнчү деп эң аркасына барып отурсам, артты карап алып бирөө ырдап атат. Анан жанында да актерлор жүрөт. Анан эле калып турам, отуруп, угуп. Анан мен мындай ачыгыраак кийинип турсам керек, алыстан көрүнөт да, мындай так болупчу, ак сыяктуу так болуп көрүнүп. Анан үнү жакты, сонун ырдайт экен. Мамама негизи эле слуху барлар аябаганда жакчу да. Анан ошол менде деле бар экен. Анан монтип туруп, артты карап туруп, момундай кылды. Анан мен болсо деп эле чыгып кеттим. Ошондон кийин эле дискотекадан жаныма келип, ошол киши бийлеп атпайбы? Киши анткени ал байкуш өзү 23 эле жашта экен. Ошол кезде мен 19 болчумун. Анан мага аябай улуу көрүнчү да. Бир 30-тагыдай эле көрүнгөнчүн. Мындай азыр деле ошондой эле көрдүм. Ошого эле. Азыр өзүнүн жашын жашап атат да. Бирок ошондо улуу көрүнгөн деп. Анан бийлеп эле ал дагы укмуш бийчи да. Укмуш пластичный. Ар бир бийге өзүнчө бир мамиле кылат да. Ар бир жанрга өзүнчө мамиле кылат.
Анан почему бы нет? Бийлеп атабыз. Анан туруп эми экинчи ташта чыгып аяктан биредик Арабаевалар эс алып атышкан. Ошондо биздин атыбыздан моолардын атынан деп диджей айтып атат. Арабаевалар үчүн тигиндей мындай десе эч ким унчукпайт да. Экөөңөр бийлеп Экөөбүз атасыңар. эле тутуп атабыз баары бир да бизге. Болду ошентип алып бийлеп туруп эле анан мен бий болду, мен кетип калдым. Бүттү, мен кетип калдым. Анан эшикке чыкканда эле бир ышкырык тугам да. Мындай деген сыяктуу ышкырык. Анан байкелерим чакырчу да. Мындай аябай мындай жылуу учурап тааныш болуп кетти. Ышкырыкка. Негизи ышкырык эмеде, типа, что вы мындай себе позволяете деген сыяктуу. бул башкача ышкырык болду да. Мындай өтө жылуу, жылуу. мындай бир байкелеримди чакырган мындай жөн эле мындай рефлекторно көптөн бери андабыз, бирок мындай резко карадым. Карасам бери келди. Жест. Улуу байкемдикиндей. Бери келди. Эме кадимкидей эле гипноз менен бараткандай эле бардым. Анан эмне болду? Биз болсо өзүбүздөн улуураактарды, анан театрга иштеп калгандарды биз агай деп айтабыз да. Анан агай дедим да. Десем, ал бир эле жыл болгон иштегенди, агай. Анан жаңы жылды каяктан тососуң деди. Анан атымды билбейт. Атың ким эмес, жүр жеткирип коеюн эмес. Жаңы жылды каяктан тососуң, мен биринчи жолу ушунчалык чечкимдүү жигитти көрдүм. Анткени ага чейин айттым, лидердик сапаттар менде болчу. Мен биринчи айтчумун. Микрофон сенде эмес. Менде анда эмес. да Ал мага берип атты микрофонду. Анан мен эме байкем менен тосом дедим да. Кадимкидей сүйлөй албай калдым. Анан жүрбөйсүңбү айылга ата энем менен жаңы жыл тосуп келели деп атпайбы. Адам менен биринчи жолу мындай жүз көрүшүп атам, мындай жакын. Анан мени ата энеси менен эме жаңы жыл мен үчүн бул үй бүлөлүк бир эме го. Эми биз орусчалап чоңоюп калгандан кийин жаңы жылды аябай тостук го. Анан мен үчүн бул мындай үй бүлөлүк бир майрам сыяктуу, анан мага бир жат көрүнүп бир кызыктай болду. Анан жок, мен байкем менен тосом, мен кете берейин десем, анан мен сени жаңы жылың менен куттуктап коеюн десем, макул деп кетип барсам, номериңди айтпайсыңбы деди да. Ай, ата ушу эметпей койду го менден депчи. Анан макул деп бизде речь салон өткөн, андай китайский кичинекей розовый, жашыл күзгүлөр бар эле го. Анан ошол, анан кичинекей сөз, мен каштын карандаш бар, очуп көрөм. Анан чөнтөгүмдө да такай алып чыгып туруп, номеримди жазып туруп, монтип көрсөтүп туруп эле кетип калгам. Жаттаган жок, мага баары бир да, мен сөзүмө турдум, кеттим. Анан 31 декабрда 12ден кийин мага сообщение келип атат. Кат келип атат ал адамдан. Жаңы жылың менен тигиндей мындай деп. Анан дедим, чечкимдүү эркек ушундай болот турбайбы деп. Ошондон кийин дос болуп калдык, узатып баштады. Өйдө жака чейин узатчу, көк жарга чейин. Мен ошол жакта эле жашайм депчи. Көрсө ал Коюнда жашачу экен да, Бычкадан ылдый жашачу экен. Ошого карабастан мен ошол жакта эле жашайм деп мен узата берчү экен да. Ошентип жаз келип, мен кетем деп аткан Санкт-Петербургга уже жалгызсырап, кой иштеш керек, бир нерсе кылыш керек деп кетем деп атканда, ата энесине жагып калып, ата энеси үйлөнгөлө деп алып калышты. Ошойдон калып калдым. Анткени үй бүлө биринчи иретте турат мен үчүн депчи. Анан байкем дагы сарсанап жүрдү аябагандай, улуу байкемчи. Ошону айтсаң болобу? Эмне? Айтпа. Сообщение, эме байкеңе сообщение жибердип, телефонду өчүрүп коюп. Биз ошо Мадина менен барабыз айылга. Биз кышында туулган күнүмө мени алып барып келген, биринчи жолу сноуборд тееп көргөм да ошондо. Ама бүт бул кыйыныраак деген нерселер өлө жагат да, мен кыйынды үйрөнгүм келет деген мен ушундай бир немем бар да. Слабый точкам деп коеюн. Анан лыжа тебейин десем, жок, сноуборд кыйыныраак деп атпайбы. Анда сноуборд тебем деп. Көрсө ал сноуборд тепет экен да, мен эле тепкиси келип тур жөн элечи. Мен алданып калыптырмын да. Анан ошентип барып үйүнөн бир өтүп калабыз. Ат минем, андай. Анан кийин ошо жаз келгенде жазгы айылды көрүп келели деп Мадина менен барып калабыз. Анан ошол бизде Кыпчактарда, мен кайын журтта Кыпчактар, аларда өзүнүн шеринеси бар, бир жылда 2 жолу болгончу. Анан мен ошо шеринеге туш келип калыптырмын. Ошо шеринеге барып калыптырбыз. Биринчи күнү даярдык 21 май болчу. Экинчи күнү кадимкидей шерине өткөрүлөт кечке чейинчи. Анан биз даярдык күнү барып калат экенбиз, кеч кирип кетип, анан жардам берип эмне бир нерсе кылып калып калганбыз, эсимде жок да. Анан кеч кирип кетип, аякта автобустар, маршруткалар токтоп калат да, эрте эле 5-6 эле. Биз калып мээлдеп түнөп калып калабыз. Таң атпай эле мени ойготот. Сени бабам чакырып атат дейт.
А мен папасын көргөн эмесмин да эч качан. Алыстан эле сарайдан эле көрүп калчумун да. Мени десем, ооба дейт. Алар 4-5 эле ойгонуп алышат да. Аны эртерээк ойгонуп макулдуулугун алган окшойт. Анан мени чакырып, атам экөөң үйлөнгүлө деди. Болбосо мен 2-3 күндөн кийин учуп кетмекмин Санкт-Петербургка 5 жылга. Асгарда барып кел деп атканда. Анан мен болсо деп ойлонуп мындай могу ойлонуу убактында мага өлө узак сезилди да, могу убакытчы өлө узак сезилди. Слоумо менен мен могу бүт чоңоюп келатып азыркы күнгө чейин элестеттим да, анан байкемди элестеттим да. Мен эрте кеч барып күйөөгө тием. Мени ата энеси өздөрү жактырып ушинтип колумду сурап атышса, жолдошум дагы мени ушинтип сүйүп атса, айыл да аябай жакты. Шаарда чоңойгом да. Айылды барып көрүп эле сүйүп калгам. Бишемчек айылы, горнолыжная база ЗИЛ. Ошол жака барып көрсөңөр. Чоң салам. Силер дагы. Ооба. Анан силер да аябай сүйүп каласыңар го табиятын, ошо кооздугун дегем да. Анан эрте кеч барып күйөөгө тием деп туруп макул дедим. 20дасың. 20га жаңы толгон болчу. Жолдошум 24-кө жаңы толгон болчу, майдын 15-инде. Анан апам менен базарга барам. Базарга барып жолуга алам, продукт алышам, бүт баарын керек нерсе үйгө келип үйлөрдү шыпырып, пол жууп, төшөктөрүмдү салып, көшөгөм дийлип туруп отургам. Ошо анан кийинки кадам байкеме кабар берүү болду да. Анан Моодан кийин, бүт баардан кийин уже баарын даярдап коюп, ооба. Эми байкеме кантип чалсам Мен да ушундай чечкиңдүү экенмин да, бирок анан байкеме албаса экен деп чалып атам. Албаса экен, гудок кеткен сайын жүрөгүм кысылат го. Ага чейин эле бир нече жума мурун эле байкем айткен. Замуж не собираешься? Жок смотри, мен сени достойно узаткым келет, там кафеге көйнөк алып берип, там үйдөн узаткым келет. Такая. Хорошо. Деп туруп көчөгөдө отурам. Албаса экен. Переживаешь баары бир. Эми жакын адам болсо, эң жакын адам ошол учурда мен байкем эле болчу, анткени биз ошо алыстык болуп туугандар менен да көп катышпай калдык. Анан мен ошо байкеме эле кабар берейин деп чечтим. Анткени башка эч ким жок да. Анан СМСтер, ММС болуп кеткенге чейин жөнөттүм, 2-3 адрести жөнөттүм. Ошентип кечинде келди. Что сидишь, собирай вещи дегенде, нет дейм го. Нет, баарын эметип алып, организовать этип алып. Анан ичи ачышты анткидей, байкемдин сарсын алды. Анан Аскарды чакырдым, Аскар келип, Аскар да өлө толкундан байкемди карап албай эле, дем ала албай эле бир башкача. Анан эмне, всё чечтиңерби, нормально бар? Всё хорошо. Өлө көнө албай атты. Анан айттым да, байке, рано или поздно мен замуж выйду уже. Эрте болсо деле, кеч болсо деле барып күйөөгө тием деп. Анан ошого көнүп азыркы учурга чейин аябай ыраазы да. Аскарга да ыраазы, мага да ыраазы. Мындай кадимкидей эс алып калдым дейт. Эс алып калды, ооба. Анткени күнүгө чала берчү. Жакшы элесиңби? Жолдон жакшы өтүп атасың, жаңы эле бир кыз түшүп кетти деп эле аябай сарсын болчу да. Эми элестет, эч ким калбаса, жакын адамдардан экөөңөрсүңөр. Ошо. Анан негизи улуу байкем менен бизге папа болуп калды да, кичүү байкем экөөбүзгө. Эми 10 жаш эле улуу, бирок ошончо деле мындай пападай мамиле болуп калды. Кичүү байкем 7 жаш улуу, экөөбүз мындай жакыныраак болуп, көбүрөөк сырдашчубуз. Анан улуу байкем кичине алысыраак болчу. Анткени дайыма мамама жардам берем деп чет жакта, ар кайсы жакта иштеп жүрчү да, тытынып элечи. Анан биз ошо биржада иштеп эле чоңоюп калдык да. Мисалы, акча жок болсо эле таба коюшубуз керек дегенчи. Акча жок, так эми тагдырым эмне болот, анан жашоом бүтүп калды эмес да. Кол бутуң барбы? Денин сак, баары жакшы элеби? Барып иштеп кел. Пол жуйсуңбу? Эмне кыласың? Бир жака барып огородко иштейсиңби? Эч кандай жумушта эч кандай уят жок да. Ошон үчүн таза ак эмгегиң менен таптыңбы? Болду, ошо менен эле. Анан ошо кичүү байкем өтүп кеткенден кийин ошо улуу байкем менен аябай жакын болуп калганбыз. Мындай башкача бир жакындык пайда болду. Көп чалышпайбыз, бирок билебиз да биз бирибизде бар экенибизди. Ошентип азыркы учурга чейин Оскар кандай деп сурайм. Анан Оскар деп айттым. Жакшы десе, всё, нормально жүрөсүңөрбү? Всё, давай, я спокоен, всё, нормально. Орусча чоңоюп калып, ошон үчүн орусча сүйлөшөбүз да. Ошо ыраазымын байкеме дагы. Мен үчүн дагы ал жөн эле алтын баш аман болсо эле мен ошого ыраазымын. Биз деген
жакын адамыбызды жоготкондон кийин чыныгы баалуулуктарды сезип калат экенбиз да. Эмне баалуураак, эмне керектүүрөөк. Ошон үчүн мен буюмдар болобу, акча болобу, кандай мындай бир кандай имаратта жашайсың, үйдө жашайсың, подвалда жашайсың, мен үчүн эң башкысы маяктагы абалың да. Мен маякта бактылуу болсом, демек Кудайга шүгүр да мен үчүн. Эй, досум, карачы. Ушинтип болуп калыптыр, Арина. Канча жол болбосо да, актерлук чыйырчылык сени тандаптыр да. Анткени тияктан жетишпей калып турдан, консерваториядан бияка Санкт-Петербургга кетпей калдың, анан тиги болуп, азыр сен ошо мурунку театр, азыр кино актриса деп аталасың. Ошо биздин кыргыз элибизге Чочун киши сериалы менен көбүрөөк таанымал болуп калдың сен. Ошо Зыйнат ролу, мындай провокационный роль деп айтсак болот, Менин суроом, эмнеге кыз же актриса бир каарманды ойносо, ошо менен мындай жакын кылып коюшат да сага. Мисалы, Арина эмес, сен Зыйнатсың. Сен эми Каармандын мүнөзүн байлап коюшат. Ошо мүнөзүн байлап коюшат, туп-туура. Менимче ар бир адам, бул мисалы китептеги чыгармада, ар бир адам ошо китептеги чыгарманы окуганда өз алдынча ошол айымдын же мырзанын жүзүн элестетет да. Анан көбүнүн алдында мен ошондой эле болуп чыгып турмун. Мен сизди элестеткем деп көп каттар келет да. Анан кээ бирөө эле эме деп жазбаса, мисалы башка бирөө ойносо болмок, же жашыраак бирөө ойносо болмок. Жашыраак бирөө ойногондо сезонго улана албай калмак да. Анткени биз улуураак катары дагы ойнодук да, мисалы 30-30тан ашып дагы образдар ушундай уланып кетет да. Ошол себептен анан эмне себептен бизге мүнөзүн байлап коюшат? Анткени аларды биз мындай чагылдырып атабыз да. Мен өзүм үчүн мындай айта берем, адамды жакын тааныбай туруп эч качан чечим чыгарба депчи. Бирок аны көп адам билбейт. Анан жашоо менен каарманды эч мындай бөлө билгенди билбейт да. Биз өзүбүздүн жүзүбүз менен, үнүбүз менен, көз карашыбыз менен каарманды жаратсак, алар болсо, бул жашоодо да ушундай болуш керек. Ошон үчүн көбүнчө интервью бергендер кандай окшоштуктар бар дей берет. Анан мен ошол Зыйнаттаймын, жашоом ошондой эле деп саламбы, эмне кылам? Алар ошону күтөт да менденчи. Мен негизи экинчи атым Зыйнат, мен өзүмдүн эле арманымды ойноп атам, жашоодо деле ушундаймын дегенди күтүшөт окшойт, билбейм. Адамды жеке жакын таанымайынча жыйынтык чыгарбай эле койгон жакшы. Зыйнатты каарман катары мен өз алдынча коргойм. Анткени анын өзүнүн да чындыктары бар. Эгер ал Шуркуя деген азыркы жаштар өлө жакшы сөз байлыгы топтолуп калбадыбы жаңы сөзү менен. Эмне себептен антип айтышат? Алар китепти окуган эмес, биринчиден. Экинчиден, ар бир адам өзүнүн деңгээлине жараша ойлонот. Үчүнчүдөн, экинчиден айтпадым, өзүнүн деңгээлине жараша ойлонот депчи. Жаман ойлогон адам баарын жаман ойлой берет да. Сен деле ошондойсуң депчи. Жакшы ойлогон адам ролду мыкты жараттырсыңар. Сиздерди эл жек көрүп атса, демек сиз жакшы четкире ойноп турсуңар деген ойда. Үчүнчүдөн, мен өзүм каарманым болушам. Анткени бул менмин деп айтпайм. Анан мунун баары Зыйнат кылды, мен кылган жокмун эмес. Бул чыгарма. Баары бир актриса катары, айым катары биз баары мындай салым кошобуз да. Өзүбүздүн жүрөгүбүздүн бир бөлүгүн кошобуз, жаратып беребиз. Мисалы, мен каарманды өзүнчө элестетем. Эгерде ушул мүмкүнчүлүк сизге келсе, Зыйнатты ойноп, сиз аны таптакыр башкача көрсөтмөксүз да. Элдин алдында эки башка Зыйнат болмок да. Анан могу Шуркуя деген атка конуп калды. Ушул жактан болуша кетейин. Эгер ал чындап эле Шуркуя болсо, ал Толкунбекке сөз бербей эле, жок ушундай болот, эч ким деле байкабайт деп өзүнүн күйөөсү менен деле ажырашпайт болчу. Жок, мындай эгоист карап өзүмчүл болсо, жок мен төрөй берем, эл көрө берсин,
эл биле берсин деген нерсе болду, уже ошо сөзгө жатат деген ойдомун да. Ал болсо өзүнүн бала кезинен бери эркектик мээримге тойбой калган кыз да. Атасын тааныбайт, атасын көргөн, анан эсинде, анан ошол нерсе жетпей же байкесинен көрө албайт. Байкеси экөө почти бир жаш эле да, тең эле да. Анан байкеси көбүрөөк инисиндей болуп жүрөт. Мындай колдоо көрсөткөндөн, жол көрсөткөндөн көрө ал мындай туура эмес кадамдарды таштап, мындай үй бүлөсүн ылдый тартып атат да. Ошо анан биринчи эле үйүнө келген мырза, жигит, как мужчина, ал Толкунбекти көрүп калат. Анан ошол эркек деген ушундай болуп турбайбы, бир нерселер менен жардам берсе, жылуу сөз айтса, ошого жылып, болду ал биринчи сүйүүгө айланып, ошондон тайманбай, жазбай, баш оту менен ошо сүйүүгө кирип кетет. Ошол себептен ал кайра сүйүүсү жанып кетип, ушунча жылдан бери ал ачуусу келип тийип алат. Ал сүйүү менен эмес, ал жини келип тийип кетет башка күйөөгө. Ал менен бактысыз жашайт, ошол себептен балалуу да боло албайт. Анткени сүйүү жок бала деле көбүнчө жаралбай калат да. Ошо анан кийин тигинде сүйүүсүнөн биринчи ирет эле бала жаралып калып атат. Анан кийин ал өзүнүн абийирине чыдабай жолдошу менен ажырашканга ыраазы болуп атат. Мен сенин жүзүңө мындан кийин карай албайм, мен туура эмес кылдым. Сен менден мыктысына татыктуусуң деп кой берип, кармап албайт, өзүмчүл болуп. Кой берет дагы, ажырашып кетет. Анан кийинки кадамды, чечимди Толкунбекке тартуулап берет. Анан ошону күтүп жүрө берет да. Эми бул жоопкерчиликти анын мойнуна ийилип кой эмес, ага сунуш да. Эми сен чеч депчи. Мен жасаган ишимди жасадым деппи? Ооба, мен өзүмдүн кадамымды таштадым. Сен мен менен болсоң дагы, болбосоң дагы мен ошону колдойм деген сыяктуу да. Негизи ошондой чыгармаларда мындай именно ошо кат жазабы же комментарийлерди жазабы өлү эле мындай ичим күйөт да, жиним келет да. Эмнеге ошо каармандын мүнөзүн бизге салыштырышат. Анан эмнеге ар дайым ошондой ситуацияларда айым күнөөлүү. Эки көздөй да. Же мисалы ошол биз чочун киши деп айтсак, ошол чыгарма боюнча же Зыйнат күнөөлүү, же Жайна күнөөлүү. Зыйнат потому что мындай тартат өзүнө, Жайна анткени өзүн тыштап койду, же бирдеме мындай кылбаса, же мындай жолдошуңду мындай кичине кызыктырбаса дегендейчи. Эмнеге ошол ситуацияларда эркек эч качан күнөөлүү эмес. Эркек мындай да, эми буларды табияттан ушундай жаралып калгам да. Ошо эмнеге? Негизи биздин азыр коомдо биз аны ошол догмаларды, стереотиптерди бузуш керек да. Анткени эми бул деле адам, бунун да ашы бар. Эми өзү да ойлонсун да. Негизи вот биз да актриса катары биз азыр ошо 30ка, сен буюрса 30ка чыгасың, мен 30тан уже кичине аштым. Бизге мындай жөнөкөй кандай айтсам, мындай бойдок кыздардын ролун беришпейт да. Бизге сөзсүз кашкырлардын эми кашкырлардын менталитет боюнча биз мындай аялдарды, жубайларды, жеңелерин, анан биз баары бир башка эркектер менен бир площадкада, бир үй бүлөдө эметебиз да, ойнойбуз да. Анан мындай көбүнчө кыздарга тиет да. Бул мындай билбейм, бул жакшы актриса эмес, мындай бирдемеси чотасы бар го деп ушинтип жазган да. Аябай ачууланам да. Эмнеге? Шекшип, шек санап, жабыштырып эле. Ооба. Эмнеге биздин эмгегибизди мынтип баалашпайт да. Биз таланттуу актрисаларыбыз, актрисалардын бирибиз. Ошондуктан силер эл катары бизге ишенесиңер. Биздин сүйүүбүзгө, күйүүбүзгө мындай ишенип турасыз да. Биз ошону жаратканга аракет кылып атабыз да. Бирок ошо комментарийлерди окуп, мен айтпайм, мен комментарийге вообще баа бербейм депчи. Бирок бул баары бир биз айткандай, экран чечет, эл кандай көрөт деп айтабыз да баары бир. Бирок могу ситуация мага
тим эле мындай даже мындай айтканда телодвижением уже өзүмө айтат да. Эми алыс кетпей эле мына мисалы жаңы тасмада, сүйүнчү тасмада биз Эмиль Леснелиев экөөбүз пара болобуз. Анан ошол тасма жайылтууш үчүн мындай рилстерди тарттык да. Анан ошо рилстер канча 1-2-3 миллион көрүүчүлөр көрүштү. Анан ошол комментарийлердин арасында булардын бирдемеси бар окшойт, блин, байкуш Эмилдин үй бүлөсү, байкуш аялы, кантет, тигинтет деп эле жазып атышат да. Как будто бы мен ошол үй бүлөнү бузуш үчүн бирдеме жасап атам да. Болуп аткансып. Ошо зыйнат болуп аткансып. Бирок сен айткандай мен деле зыйнатка эменмин да. Мен Толкунбекке эле каршымын. Ладно, опустим эту тему. Анан 1-2 комментарийлер ошо эми Айжандын деле үй бүлөсү бар да, анын күйөөсү да бар да, анын деле сезимдери бар да деп. Негизи мен жолдошум менен бизде мындай биз негизи ошол чечимге келгенбиз да. Элдер жазса жаза берсин. Мага мисалы көп нерсе мындай оор тиет да. Мен мындай кичине ачык көйнөк кийип алсам же ошо башка эркектер менен сүрөткө түшсөм, алардын жубайларын ойносом, обязательно где-то 5-10 комментарий мындай келет да. Ошого тиешелүү болот. Ошого тиешелүү. Бул негизи актрисалардын күйөөлөрү эркек эмес. Мен да эркек болсо экен, мен эч качан уруксат бербек эмесмин деп ошентип жазып атышат да. Негизи мага ал точно мындай red flag да. Анткени сенин уруксатыңды ким сурайт? Сен кимсиң? Сен билбейм, ала таласыңбы же кимсиң? Мен полноценный адаммын, полноценный инсанмын. Мен ошол актрисалык чеберчиликти тандадым. Менин жолдошум мени тандады. Актриса. Эң башкысы жолдошуңар колдойт. Ооба. Калган мен жолдошум айткандай, биздин бир мыйзамыбыз бар үйдө. Мен эле ук, мен сени эле угам, башка эч кимди укпайбыз дейт. Болду. Болгону ошол эле да. Калгандар сүйлөй берет. Ал мени ошентип тандаган. Мага чейин сен кандай кыйынчылык көргөнсүң, эмне болгонсуң, кандай мүнөздө болгонсуң, мага баары бир. Мен менен, анан менден кийин кандай болот, мага ошо маанилүүрөөк деген да. Ошондон кийин мен мындай кантип анан энеркин жашабайсың, кантип анан жайдары күлүп бактылуу жүрбөйсүң. Буга чейин теманы көтөрдүңүз. Эмне себептен дайыма эле ушундай учурларда аял киши күнөөлүү боло берет депчи. Мен ошо бала кезден бери аял кишиге болгон солидарность аябай бийиктикте турат. Аял киши туура кылса да, туура эмес кылбаса да, мен аял кишини колдойм да. Эмне себептен? Мисалы, мен өзүм Кудайга шүкүр, зордук, зомбулук дегенди көргөн эмесмин. Бирок гыдык көрсөтүүлөр эле көп кездешкем да. Бирөө, мисалы, бала кезден бери кичинекей балдар келип көтөнгө чаап кетет, түртүп кетет, анан бир нерсе кылып сүйлөп, мындай айым катары сүйүүсүн көрсөтө албай, айымга болгон катары сүйүүсүн көрсөтө албай, алар ушундай бир жериңди оорутуп, же жаман сөз айтып, көңүлүңдү калтырып, ошентип мындай сүйүүнү билдирген билбейт. Эмне себептен? Анткени ошондой үлгү болгон ата энесиненчи. Атасы кандай келинчегине сүйүүсүн көрсөтсө, балдар ошону менен чоңоет да. Анан мен ошо кичинекей кезимден бери эле менин мамамдын сырдашы болчумун. Анан эмне себептен мен зордук, зомбулукту аябай жакшы түшүнөм, анткени ошол нерсенин баарын мамам көргөн да. Менин атам бөлөк, байкелердики бөлөк. Анан ошо биринчи жолдошунун канчалык качпасын, канчалык жардам сурабасын элден эч ким жардам бербей. Шаар ичинен кичинекей баласы бирөө колуна бирөөсүн жетелеп алып качса дагы ошол жалаяктардан таанып таап алчу экен да, кайра үйүнө алып кетип калчу экен. Аябай терең айтпай эле коеюн, бирок аябай кыйынчылыктарды көргөн да мамамчы. Ошондо да мамамда эмне себептен лидердик сапаттары пайда болгон, анткени ал ошо кыйынчылыктардын баарын көргөн да. Анан менин балдарым эч качан кордук көрбөйт деп мамам ушундай принципке туруп алган да. Мамам ошол жан дүйнөсүн өйүп турган нерселердин баарын жатаарда мага айтып ыйлап алчу да. Мени мондай кылчу,
Анан мен момундай кордукту көргөм. Бала кезден бери кандай кыйынчылыктарды көрсө ошонун баарын ыйлап мындай баары бир биз ар бир айым психологко бирден психологко муктажбыз да, ошо мамлекеттен бир айымга бир психолог берилсе дей берем да. Анткени мындай айтып, жеңилдеп, мындай сыр менен бөлүшүп бошонуп алышка аял киши мындай татыктуу экен да, укугу бар да. Бирок биз күчтүү болгондуктан кыргыз айымдар аябагандай күчтүү. Биз өзүбүзгө ката эреткенбиз ошол нерсени. Ошону менен оорулар пайда болот, кыйынчылыктар пайда болот. Бирок ошону десе дагы биз өзүбүздү сулуу алып жүрүп, дайыма күлүп жайнап, бүт жерге катышып жетишип, кой эл эмне дейт деген нерсе менен чоңоюп калганбыз да. Бирок мен билбейм, мен ушундай айымдардан жалгыз эле окшойм дей берем. Менде эл эмне дейт деп эч качан ойлонбойм да. Эч качан. Анткени мен мектептен 3 алсам деле, 2 алсам деле мамам алтын башың аман болсо эле мен ыраазымын дечү да. Эмнеге сен 5 албайсың? Эмнеге монча албайсың дечү эмес эч качан. Мен үйдөн да эчтеке кылдырчу эмес. Замуж выйдет, успеет деп койчу. Байкелерим эмне кылыш жыйнабайт дей берчү да, анан баарын жечи. Азыр ошонун баарын анализдесем, мамам мага аз убакыт болсо дагы чоң колдоо көрсөтүптүр да. Ошондо эле мени азыркы кыйын жашоого ойноп күлүп даярдаптыр да. Анан эмне себептен мен зордук зомбулуктарды дагы мындай ошол нерсеге аябай каршымын дагы, анан өзүм көргөндөй кабыл ала берем. Анткени биздин үйгө көп айымдар, келиндер тыкылдатып, эч бирөө эшикти ачпайт да. Бир мезгил ушундай болуп калган, күйөөлөр ичип сабап, алар качып бирөөнүн үйүнө шифонерге жашынып, ушундай учурлар болуп калган. Анан ошолордун көзүндө мындай аркасынан бир өлүм келаткандай момундай эмесин көрөсүң да, коркунучунчу. Мен азыр өлүп калат болушум керек, менин жанымды сактап калгылачы деп келип мындай адамдын ичине бир башкача бир эме кирип кетет го, ошондой сыяктуу. Кана деп монтип, сенин үйүңбү баары бир ага мындай, кана силер катып алдыңар акта. Ой жок, мамам да ошондо дагы мамам жалгыз айым, балдары кичинекей, мен өзүм кичинекей болчумун да. Чык бара кеткин, тургун деп эле болушчу да айымдаргачы. Дайыма ушинтип мамама көп адамдар сырдашып келчү. Анан жайнаны тура эмес кылды дешет, өзүн таштап салды. Ал өзү күнөөлүү да. Эркектерге идеальный айымдар керек да. Жайна менен Зыйнатты айтып кетсем, эмне себептен эл күнөөлүү берет депчи. Ошол комментарийлердин көбүн байкасаңыз, айымдар жазат да. Бизде Кыргызстанда тилекке каршы айымдар айымдарды колдобойт. Эркектер унчукпай жүрөт, бул мен эмес депчи. Эки айым мушташып кетсе да эркек киши кийлигишпейт эч качан. Анткени кийлигишпей койгон жакшы деп ойлошот окшойт деп ойлойм да. Эркек адамдар, эки эркек адам мушташып кетсе, сөз арасына айым бөлүп, ушпагыла деп кыйкырса да, эмне кылса да, бетин тутса, чачын жууса дагы болушканга аракет кылат. Бизде айымдар эркектерге көбүрөөк күйүмдүү болот. Айымдар айымдарга көп күйүмдүү болбойт экен да, тилекке каршычы. Бизде менталитет деп мен жамандайм, бизде аябагандай сонун менталитет бар. Ошо бир болгон эле минус, айымдар айымдарды колдобойт. Негизи мага бир досум айтып кетти да, негизи ошо Центральный Азия боюнча сен кыз катары төрөлсөң, уже бир кандайдыр бир күнөө менен төрөлөт экенсиң да. Сен просто кызсың, и уже күнөө. Өзүң милдеттериң бар. Сен убагында күйөөгө тийишиң керек, убагында балалуу болушуң керек. Бир балалуу болсоң, дагы бир балалуу болушуң керек. Эмнеге көптөн бери болбой атат? Эмнеге? Эмне сен child free'сиңби? Же сен эмне типа күйөөңдүкү болбой атабы, же сеники болбой атабы? Мындай обязалаберный суроолор бизде мындай чек жок да. Ай кой, бул деген жеке менин чегим, чегарам бул. Сен мындай ойлонуп сурой бер. Бизде бала кезден бери ошону үйрөтпөйт экен кыздаргачы. Могу сага мондай суроо берсе, бул туура эмес. Эч качан бирөө сага мондай кылбаш керек
деп мен мамам ушинтип үйрөткөн да, мен ошон үчүн ушуга мындай жакшы эле көз карашта экенмин, мындай өзүмө күрөшүп, бирөө жардам бербесе да мен өзүмө тура аламын деп ушундай экенмин да. Бирок айым туура эмес кылса, мен айымдын эмесине турам да. Айымды коргоп турам да. Эркек менен аял киши турса, эркектик туура, аял кишинин туура эмес болсо, мен дайыма аял кишини коргойм да. Анткени качан гана деми басылып, экөө сүйлөшүүгө келгенде алар өздөрү чечип алат да. Бирок эрте жыйынтык чыгарып, ким күнөөлүү, эркекпи, аял кишиби деп монтип эметкен болбойт. Анткени экөө бир жуп болсо, кайра эле жарашып алат бат эле. Ошон үчүн туугандардын арасына салбай эле койгон жакшы да, өздөрү чечип алат. Мындай көчөдө бир инцидент болуп атса, аял кишиге көп эме кылбайт, колдоо көрсөтүшпөйт. Ошол себептен ырдык көрсөтүп эмне себептен көп болот аял кишиге? Аял киши жардам сурагандан коркот. Анткени ал билет мага эч ким жардам бербейт экенин. Мисалы, жанында бир эркек турса, пожалуйста, помогите мне десе, монтип койсо, шагы сынып калат, өмүр бою эркектерге ишенич кетип калат да. Ошон үчүн мен жана суранып элем, жакында эле бир-эки күн болду. Коомдук унаада, автобуста эркек киши кадимкидей эле билмексен болуп өзүнүн мындай ырахатын кандырып эме кылып атат да, кылыктарынчы. Ошону көрүштү да көбү. Көрүштү. Кантип көргөн жок. Көрдү да. Мен ошону терең караган жокмун, бирок тартып аткан адам ким эле де? Тартып аткан айым болчу. Айым да. Ыраазычылык айымга тартканына. Бирок бир нерсе десе болот беле ошол моментте. Мен ошондой нерсени көрсөмчү, өпкөсүн үзө алмакмын чын. Эмне себептен мен бокска барам, таэквондого барчумун, өзүмдү физикалык жактан күчтүү, анткени мен билем, бир күнү мага жардам керек болгондо эч ким мага жардам бербээринчи. Бирөө көтөрүлсө, баары көтөрүлүшү мүмкүн, бирок бул мүмкүн да. Тилекке каршы. Бизде да Кудайга шүгүр, башка чет өлкөлүктөргө караганда бизде кичине мындай мусулман эл болгондуктан мындай кичине колдоого жакындап келатат. Бирок эгерде мен ошол кыздын ордунда болсом, мен балким тартпайт болчумун. Эми ар бирөөнүн жеке эмеси да, мен балким тартпай туруп эле дароо эле ошол эркекке атып алмакмын да. Бирок ага да ыраазыбыз да. Ага да ыраазыбыз. Муну эл көрүш керек. Эл көрдү. Ар бир айым, ооба. Наказание болду. Анткени ушундай эркектер мындай көпчүлүк жерде өзүн адекваттуу эмес алып барып жүрөт да. Ошол айым эгер балким ал айым аябай назик, өзүнө тура албайт. Балким ал болгон жардамы ошол боло алды да. Мен монтип кичине машыгып эметип аткандыктан мен балким аз да болсо көпчүлүктү көтөрүп ошол моменттечи эмне унчукпай турасыңар, мындай кылып атат деп балким тырышып алып, кармоо алып бир нерсе кылмакмын да, башка бирөөлөрдөн талап кылмакмын, элге сабак болсун депчи. Анан солидарность тууралуу мен Жайнага дагы аябай солидарныймын, Зыйнатка дагы. Экөөнүн тең көзүнүн чындыгы бар, экөөнүн тең күнөөсү жок деп санайм. Анткени эч качан мамиледе бир эле адам күнөөлүү болбойт да, эки адам күнөөлүү болот. Бир тараптан кетсе, бир тараптан да кетиши мүмкүн. Жайна сонунго эмнеге Жайнаны таштап кетти? Эмнеге Толкунбекти да жамандабайм. Андай мүнөздүү деле эркектер аябагандай көп. Толкунбек десем такай эле саламаттуу ойлоп албагыла, саламат жашоодо таптакыр башкача адам. Өзүнүн үй бүлөсү бар, кыздары бар, айтып коеюн, кыздары бар. Ал үй бүлөсүнө аябагандай күйүмдүү. Анан эмнеге Жайна бүт баарына макул болуп келди, окуусун таштап келди, айылга келди, уй салып атат, балдарды карап атат, ата энеси менен жашап атат, көз тактап бир жакта жүрөт. Анткени ал башында бактылуулукту талап кылып, каалап келатып туруп, ыңгайлуу аял болуп калган да. Ыңгайлуу айым менен бактылуу айым экөө эки башка адам. Мисалы, Зыйнат бактылуу болгусу келген айым. Жайна болсо ыңгайлуу айым, бирок бактысыз да. Ал бай үй бүлөдө чоңойгон. Ал эркектердин көп мындай жакшы мээримин көргөн, байкеси бар, мисалы колдо көрүп, ага жуучулар барып, Жайнанын биз алабыз, жок биз алабыз, биздин балага тийсин деп күйгөндөр аябай көп болуп, бирок ал бактылуу болгусу келип, сүйүктүсүн тандап, ошол сүйүктүсүнө өзүнүн жашоосуна арнап ыңгайлуу болгонго макул болду да. Чечим болду. Бирок ал эркек аны баалаган жок, тилекке каршы. Зыйнат болсо,
мен эмне болсо дагы мен бактылуу болушум керек деп ал бактылуулукту талап кылган. Эгерде Толкунбек ага сүйүүсү менен жооп берсе, Зыйнат деле ыңгайлуу адамга, ыңгайлуу аялга айланмак да. Өзүнүн бактысын унутуп, ыңгайлуу айымга айланмак. Ал деле айылда отурмак, ал деле балдарын карамак, ал деле Толкунбек үй бүлөсү менен урушуп кетсе деле алар сени кабыл алат. Алар сени кабыл алат, биз жөнүндө бир күн угат. Бүт баарына макул да. Ал бактылуу болгусу келет, ошол стадия менен эле калып калган болот да. Жайнан эгер ушул абалында бирөө сүйүп кетсе, ал уже бактылууга мен татыктуу экенмин деп өзүн да баалай баштамак. Экөөнүн тең мында күнөөсү жок, бул эркектин чечкемсиздиги деп ойлойм да. Буга Саламат деле макул болот. Кээде өзү ойноп, өзүнө жини келип кетет. Ой, ушинтип айтабы, ушинтип айтышым керекпи депчи. Биз деле Толкунбек итиркен киртирген деп сүлдүргөн эме деп Сүлдүргөн. ойлочу. Ушинтип берет да, бир мүнөт карасаң депчи. Мен мисалы монтип салмакмын деп, ал өлө эле мындай башкача жигит да. Анан сиз айтып атпайсызбы, бизге эмнеге ошо сүйүүнү байлап экөө соо эмес, анан эми булар алыс жакта жүрөт да, күйөөсү эркек эмес экен, анан кызганбайт экен. Кызгануу болот. Бирок акылдуу эркек абьюзер болуп кызганычын сыртка чыгарбайт да. Мен элдерден мону угуп атам, мондан кийин сен үйдө отурасың, мындай кылбайсың дебейт да. Акылдуу эркек келинчегин бактылуу болуусун кааласа, бүт кызыкчылыктарын бөлүшүп, жаным сага бул нерсе жагабы? Давай, смело. Бар, жырга, эс ал, күл, ойно. Сага жакса эле болду. Сага ишенип сени кое бергендиктен сен кантип көкөлүп кетесиң, кантип көкөлүп мындай анын ишеничин мындай сата албайсың да, сени кое берип атса болгон, сүйүүсүн толуктап. Анан комментарийлер жазат да. Экөө соо эмес экен. Экөө монтип жүрөт болуш керек. Экөө тигинип жүрөт болуш керек. Бул ошол адамдардын ою. Демек, ал адамдар жашоосунда ошондой кадамга барышат. Ошол себептен. Жөн гана бул комментарийлер, бул мисалы сиз азыр кандай абалда болсоңуз, ошондой ачууңуз менен бирөөгө жазып салыңыз. Эртеси күнү сиз кайра сөзүңүздү артка алгыңыз келет. Мисалы бул ушундай сыяктуу. Мен ошентип эле айтам да, Инстаграма терапия деп. Ооба, Ачуулардын баарын ошо комментарийлерге жазат да. типа психологиянын бир приложениясы да. Ошол жака болгон оюңду жазып ал, эметип ал. Балким ошол айымдар жазат го. Могу сен ушинтип, шуркуя ушинтип башын айлантып жүрөсүң, тигиндей мындай самооценкасы менен аябагандай чоң көйгөйлөр бар, биринчиден. Экинчиден, балким алардын көзүнө жолдоштору чөп салган ушинтип. Ошондон кийин айымдарга көңүлү калып калган да. Ошол эле ачуулар менен жазат. Мен мисалы Арина сен момдайсың деп жазса, мага кат тиет. Зыйнат момдай экен дегенде мага кат тийбейт. Анткени ал каарман. Мен аны кое бере алам да. Жок, ошо мен деле мен каарманымдын атын айтса, мага макулмун. Бирок биз ошо Reels катары именно Эмиль анан Айжан катары жазып атышпайбы? Мен ошо күбө болуп атам го. Анткени ошол жерде биз төрт курбубуз, аябай жакын курбубуз. Аякта жалгыз мен эле бойдок, айтып коеюн. Калган 4-төө үй бүлөлүү да. Ой, 3-өө үй бүлөлүү. Үй бүлөлүү болгондон кийин сүйүүнү толук кандуу ойнош керек. Эгерде биз толук кандуу сүйүүнү көрүүчүлөргө көрсөтө албай калсак, анда биздин профессионалдуулугубуз жок. Биз жөн эле эшекте калып жүрөбүз. Чын. Биз айым катары биз ушул мен жолдошум ордунда болсо мен кандай сүймөкмүн муну деп, сен ошондой сүйүшүң керек да. Качан гана стоп, бүттү, до свидания деди, болду, сен кое бересиң. Сен сен мени дагы эле чынтап сүйөсүң деп аркасынан ичибейбиз. Сен мага чалып тур дебейбиз. Бул жөн гана эме. Мен мисалы Жайнанын деле өзүнүн эки баласы бар, менин 2 балам бар, Саламаттын 2 баласы бар. Биз мисалы мен Жайнанын жолдошун аябагандай сыйлайм. Саламаттын келинчегин аябагандай сыйлайм. Актерлук кесип аябагандай кыйын кесип. Биз мен айтып атпаймынбы, келгенибизге бир жума толук кандуу боло элек, бирок мен дагы эле өзүмө келе элекмин. Менин каарманым аякта мындай жайдары, сон мондай деп жүргөн каарман, бирок мен съемкадан кийин өзүмдү кайра Аринага келтирүү кыйын да. Анткени сен аякта бир режимге көнүп каласың, уйкуң алмашат, тамагың алмашат, абаң алмашат, чөйрөң алмашат. Үйгө келип аял киши айтып атпаймынбы, сырттан эс алат. Эркек киши үйдөн эс алат. Эркек киши жумушка барып иштеп келет, аял киши жумушка барып эс алып келет да. Ошон үчүн биз жумушка келдик.
азыр биз бүт милдеттин баары биздин мойнубузда. Кир жумай, тамак бышырмай, ошол эле эмне тамак бышырам күнүгөчү. Киримди даже жууа элек. Ошо кир жууш керек, анан машинкаң жок болсо колго жуйсуң, айла жок. Балдарың менен мектеп андай мындай күнөмдүк көйгөйлөр башталат. Бирок аял кишиге үй бүлөлүү болуп туруп актриса болуп кыйын. Ошон үчүн Айжан эжеге жөн эле баа бериңиз. Мен личный адвокатын көрдүңөрбү? Биз эң кыйын эмени кесипти тандап атыптырбыз да. Бирок ошонун баарын билип, ошонун баарын мойнубузга алып, биз дагы эле ошол кесипти тандап атабыз, Дагы эле. Анткени эмнеге? Ошондой гана как вот Арина, как Айгерим, Жайна катары ошондой кыздарга жолушканда билесиң да, чындык айымдардын достугу бар экен. Мындай аябай көп азыр мен мындай эметип калдым да, начала замечать. Көп рилстерде орусча айтып кетейин, оказывается, существует женская дружба. Без зависти. Эме тартуучу топта көп байкадым силерди, ай депчи. Ошо чын эле эме да, биздин ошо оператордук команда, негизи ошо съемочный команда баары айтып кетишти да. Аялдар, Айрыкча актрисалар. өзгөчө актрисалар могу съемочный командада дос болсо, съемка сонун бат өтүп кетет. Сонун мадайда өтүп кетет. Вот чын эле бизде ошондой болду да. И негизи биз экөөбүз актриса катары почти что бир теңбиз, Бизде мындай конкуренция сыяктуу болушу мүмкүн, мындай как сказать, зависть болушу мүмкүн, бирок андай эмнеге жок? Анткени биз өзүбүздүн кесибибизди сүйгөн адамдарбыз. Назбике өзүнчө сүйөт өзүнүн кесибин. Назбике, Айгерим да. Менчи деп кой. Сенчи сен да бияктасың. Анан биз эң бактылуу айымбыз эмне себептен? Анткени биз сүйүктүү кесибибизде иштейбиз. Биз офисте отурбайбыз. Күнүгө монитор, компьютерге кармабайбыз. Мындай жагымсыз адамдар менен сүйлөшпөйбүз. Биздин чөйрөбүз алмашып турат. Жаңы жерге барып турабыз. Жаңы каарманды ошентип биздин жан дүйнөбүз жаңыра берет. Сулуулук мен ошондо деп ойлойм го дем. Биз өзүбүздү жаңырта беребиз. Өзүбүздүн тереңдигибизде жаңы бир сапаттарды ача беребиз. Биз эң бактылуу айымбыз. Анткени биз сүйүктүү кесибибизде иштейбиз жана биздин кесибибизди жакындарыбыз колдойт да. Эң башкысы. Прям как кобра катары. Я не могу без юмора кечирip чын эле постоянно алмаштырат го терисин. Анда ошо кобра сыяктуу бул биздин жылы деп ишенем. Анткени биздин жылыбыз аябай жакшы башталды. Аябай берекелүү, буюрса тааныштык, дос болдук. Ошо жаңылбасам, аябай жакын адамдардан бири болуп калдык бири-бирибизге. Буюрса ошо сүйүнчү тасмабыз жакында чыгат. Буюрса аябай кандай айтсам, ошо көп күткөн, анан мындай жакшы тасмалардан бири болсун. Анткени биз спойлер айтып коелу, силерге жакса биз уюштура беребиз да. Экинчиси, үчүнчүсү да буюрса болот. Кечирип койгула со спойлер. Продюсерлерди коеюн. Эй, досум, карачы. Ох, Ариночка, чоң сага рахмат. Аябай ыраазымын сага келип бергениңе, ачык мындай ич дүйнөңдү ачып бергениңе. Негизи мен ишенем, бул маегибиз мындай эң мындай душевный биринен болот деп ойлойм. Анткени сени Арина катары аз адамдар билишет. Болгондо ошо тасмалардан билишет. Бирок мен аябай дагы эле айтып кетейин, аябай ыраазымын. Именно Айч подкастыбызда ошондой Арина Исакова деген актриса келип кетти, маегин берип кетти, жан дүйнөн ачып берди деп. Чоң рахмат. Мен да айта кетсем болобу? Жок. Конечно, болот жөн. Сиз менен негизи эле ушинтип жүзгөрүшүп турганга аябай ыраазымын. Ар бир күндү, акыркы күндө жашасаң, сен ошондо чыныгы бактылуу болосуң да. Анткени сен ар бир мүнөтүңдү баалап каласың. Кайсы адамдар менен жолугушуп атасың, эмне тууралуу сүйлөшүп атасың. Айч подкастта мен көп нерсени да айтпай калсам керек деп коем. Бирок Айжан эже менден бир аз эле мынча эле улуу, бирок мен болгон 2 жаштык. бул болгон менин болгон сыйым да.
Анткени бул адам тажрыйбалуу менден көп эсе. Ошол себептен бул сыйым гана болсун. Сизге 16 күндөн бери аябагандай көп нерсе ачылдым. Күндөн күнгө ачылып, сиз ачылып, мен ачылып, көптөгөн окшоштуктарды көрдүм. Мен эч качан ойлогон эмесмин. Канча уктасам да мындай ойлогон эмесмин сиз менен ушинтип жакын тааныш, жакын курбуу болуп каларыма. Дагы да мындай достукка ишенип калат экенсиң, ошого ыраазычылык. Кудайым мындай бекеринен жолуктурган жок сиз экөөбүздү. Мындай бир башкача мындай жан дүйнөбүз башкача суусап турганда сиз экөөбүздү жолуктуруппуз. Менин жолдошум чалбай да койду. Сага жакшы элеби? Тил табышсаң эле болду деп, ал да мага аябагандай кубанды. Мен болсо, айжан мындай экен да. Ал мындай экен да. Деп кубанып эле эметип атты да. Давай. Эки коодо бири-бирин таптыр. Силердин оюңарды, сөзүңөрдү бөлбөй эле коюн, анда сүйлөшө бергиле, эс ала бергиле деп ушинтип колдогонуна ыраазымын. Мен да мисалы бош убакта эч ким менен жолукпайм, эч ким менен сүйлөшпөйм. Анан ушундай жакын силердей үчөөңөрдөн болгон жакын кыздарды таап алганыма мен аябагандай кубанычтамын. Сүйүнчүгө өзгөчө рахмат бизди ушинтип бириктирип койгонуна. Анан кааларым бул эки дүйнөдө аялдык бакыт каалайм. Эң башкысы кайсы айым болбосун, ким болбосун, мен эки дүйнө аялдык бакыт каалайм. Аял киши бактылуу болсо, үй бүлөсү дагы, айланасындагы адамдар дагы бактылуу болот. Анан ушундай бактылуу өмүр сүрсө болот турбайбы деп мотивация ала турган адамдар да көп болот да. Сиз ошол катарында турасыз. Эмне себептен сиз мынчалык сулуусуз, ажарлуусуз? Анткени сиз чыныкыйсыз. Сиз табияттан самая настоящая, эчтекени жашырбайсыз. Ошон үчүн сиз экөөбүз тил табышып кеттик деген ойдомун. Эгерде да, здравствуй, Арина. Ты тоже будешь в этом сниматься? Да. А что, мы с тобой вместе будем? Мы что, будем жить вот здесь, вот прям тут? Деп ошондой болмок да. Бирок ушундай ыраазымын. Сиз экөөбүз башка адамдар үчүн өлө эле бой көтөргөн кыздардай көрүнөбүз. Кутурган, дардаңдаган кыздардай болуп көрүнөбүз. Не буду это кушать дегендей көрүнөбүз. Бирок билбейм. Бизден жөнөкөй адамдар жокко деп ойлой берем. Ушунчалык ачык, Ошон үчүн эрте жыйынтык чыгарбагыла. Ачыга ыраазычылык билдирем. Көп адамдар келип өзүнүн кичинекей сырын, кичинекей жан дүйнөсүнүн бөлүгүн ушул подкастка калтырып, миллиондогон көрүүлөр болуп, катталуучулар болуп, бриллиант кучактап эле жаткыла. Ой, чоң рахмат, келчи жаным. Чоң сага рахмат. Азыр камераны өчүр эле. Жок, азыр эметип кетейин. Достор, ушундай биздин маегибиз өзүнүн жыйынтыгына келди. Сиздер менен коштошом. Айжан Аденова, подкаст Айчи. Бүгүнкү коногубуз таланттуу, ажарлуу, аябай сулуу айым Арина Исакова. Сизге биздин маегибиз жакса, сөзсүз коңгуроону баскыла, катталгыла, комментарийлерди жазгыла жана силердин жакындары менен бөлүшкүлө сөзсүз. Ошо баарыңарды жакшы көрөм. Анан биздин көрөрмандарыбызга кичинекей белегибиз бар. Анткени Арина өзү соонун ырдайт. Мен негизи аябай жакшы көрөм да ырдаганычы андай. Мага бул своего рода терапия болот. Ошондуктан биз Арина экөөбүз көлдүн жээгине барып, ошол ырды аябай ырдап, сырларыбызды ачып, бири-бирибизге мындай ачык, жакын адамдар болуп калдык. Ошондуктан силерге мындай кичинекей белек бизден. Жайдың bir qanat olup ay kezinden ay adılу qanat onun betinde
тийди. Ошол. Жан келишке чыдадым. Чоң рахмат сага. Дертимди айтуудан катылган сылар бар экен. Айтчы.